Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгін сіздерге Убит Билла деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында чиркөөдө кансырап жаткан боюнда бар келинди көрөбүз. Анын аты Беатрикс болчу. Андан соң анын жанына бир адам басып келип, келиндин бетиндеги кандарды өзүнүн бет арчысы менен сүрттү. Ал бет арчыда Билл деп жазылып турган эле. Бир кезде Беатрикс Биллге бул сенин балаң деп айтканча болбой эле Билл аны башка атып өлтүрүп салды. Кийинки көрүнүштө Беатрикс унаасын айдап бир үйдүн жанына келди. Ал үйгө барып коңгуроо бергенде, ал жактан Вернита деген кыз эшикти ачып, дароо эле экөө тең мурунку болгон окуяны эстешти. Ошол жерден экөөнүн ортосунда дароо эле уруш башталды. Экөө үйдүн ичиндеги буюмдардын баарын талкалап, бир топ кармаштан кийин экөө тең колдоруна бычак кармап, бир аз тыныгып турушканда үйдүн жанына автобус келип токтоду. Ал жактан үйдүн ээси Вернитанын кызы чыгып, үйүн көздөй кирип келе жатат. Кызы кирип келгенде экөө тең бычактарын артка жашырып, Вернита кызына үйгө ит кирип баардыгын талкалаганын айтып, кызды бөлмөсүнө кирүүсүн суранды. Кызын бөлмөсүнө киргизип жибергенден кийин Вернита менен Беатрикс сүйлөшө баштады. Беатрикс бул жерге Вернитадан өч алууга, тагыраак айтканда өлтүрүүгө келген. Вернита Беатрикске биз эми тең болдук окшойт деп айтса, Беатрикс ага мен качан гана сени өлтүргөндө биз тең болобуз деп айтты. Анда Вернита Беатрикске жооп берип, менин үйүмдө кызымдын көзүнчө беттешпейбиз. Кечинде бир жерди белгилеп, ошол жерден беттешти уланталы деп айтса, Беатрикс ага макул болду. Ошол учурда Вернита кызына тамак даярдап баштаган эле. Бир кезде ал үкөкчөнүн ичинде жаштырылган тапанчасы менен Беатриксти атып жиберди. Бирок ал жазалашкандыктан Беатрикс бычагын алып чыгып, түз эле аны жүрөккө сайды. Беатрикс андан бычагын алып жатканда, тапанчанын добушун уккан кызы чыгып келип, апасынын сулап жатканын көрүп эле туруп калды. Беатрикс болсо ал кызга сен чоңойгондо менден өч алам десең, мен сени чыдамсыздык менен күтөм деп кетип калды. Унаага отуруп адамдардын аттары жазылган барактан Вернитанын атын чийип койду. Бул кадрлар тасманын аягы эле. Ал эми Беатрикстин тизмесинде Вернитага чейин Орен Иши деп аталган адамдын чийилип турганын көрөбүз. Ошол кезде тасма окуяны башынан көрсөтө баштайт. Көрсө мындан 4,5 жыл мурда чиркөөдөн 9 адамды өлтүрүп кетишкен экен. Жергиликтүү полиция окуянын чоо жайын изилдеп жатат. Негизинен ал жерде 2 жаш баш кошуп үйлөнүү үлпөтү болуп жаткан. Ошол турмушка чыгып жаткан келин Беатрикс болчу. Полиция жетекчиси изилдеп жатып эле Беатрикстин тирүү экенин байкады. Андан кийин Беатрикс узак убакыт бою комада жатты. Күндөрдүн биринде ооруканага бир кыз келип, бир бөлмөгө кирип дарыгерлердин кийимин кийип алды да, ал жактан чыгып Беатрикс жаткан бөлмөгө жөнөдү. Беатрикстин жанына келип атайын даярдалган ууну кошуп, Беатриксти биротоло тургуз кылып өлтүрөйүн деп жатканда, ага башчысы Билл телефон чалып, ал кыз ишти бүтүрө элек экенин билген соң, сен ал ишти кылбай эле кой. Эгер Беатрикс чындап эле көзүн ачып кайрадан эсине келе турган болсо, биз аны кайрадан татыктуу өлтүрөбүз деп айтты. Анда ал кыз башчысынын сөзүнөн чыга албай, Беатриксти жайына коюп кетип калды. Ошентип арадан 4,5 жыл өтүп, Беатрикс дагы эле ойгон элек. Күндөрдүн биринде аны чаккан чиркей аны ойготтубу айтор. Беатрикс эсине келди. Дароо эле көп нерселер эсине түшө баштап, ичин кармап баласынан айрылганын билди. Бөлмөгө кирип келген дарыгерди дароо эле бутка сайып, аны көптөн бери колдонуп жүргөн дарыгер экенин чала була эстеп, ар кандай суроолорду берип, анын жазасын колуна берип, ал бутун такыр сезбей калгандыктан дарыгердин кийимин жана унаасынын ачкычын алып, майыптар коляскасына отуруп алып, унаа токтотуучу жайга чыкты. Ал жерден жанагы дарыгердин унаасын таап, унаанын арткы орундугуна араң кирди. Андан соң сезбей калган буттарын сезгенге аракет кылып жатты. Эми Беатрикс аны өлтүрүүгө аракет кылган кылмыштуу топтун жүздөрүн даана эстей баштады. Эң алгач эле Орен Иши аттуу кыздын жүзүн эстеп, андан ары Орен Иши жөнүндө кыскача мультасма көрсөтүлөт. Ал кичинекей кезинде атасы аны керебеттин астына бекитип коет. Атасына Мацумото аттуу япон мафиясы адамдары менен келип, атасы Мацумотонун адамдары менен кармашып 2-3 адамды өлтүргөнгө да жетишет. Бирок акыры болбой эле Мацумото Орен Ишинин атасын өлтүрүп салат. Андан соң Мацумото Орендин апасын да керебетке жыгылтып, аны дагы өлтүрүп салды. Кетээрде Мацумотонун адамдары анын үйүн өрттөп кетишти. Ошондо кичинекей кыз Орен ата энеси үчүн Мацумотодон өч алам деп өзүнө өзү ант берди. Кийин чоңойгондо Мацумотодон өчүн алып аны өлтүрүп, анын сакчыларын кошуп тындым кылып кеткен. Андан ары жаман жолго түшкөн Орен 20 жашында аялдардын арасында күчтүү киллерге айланган. Бара-бара ал Япония мафияларына башчылык кылууга жетишкен. Кийинки көрүнүштө ошол 4 адам чиркөөдө Беатриксти ууртокмокко алып жатканын көрөбүз. Ушуларды унаанын ичинде бир топко чейин эстеп отурган Беатрикс 13 сааттан кийин буту жандана баштады. Бутуна тургандан кийин унааны айдап ал жерден чыгып кетти. Дароо эле Япон аралдарынын бирине учуп барып, ал жактан Хатори Ханзо деген адамды таап келип, ага кылыч керек экендигин айтса, Хатори Ханзо эмнеге деп сурайт. Анда Беатрикс кимдир бирөөнү өлтүрө тургандыгын айтып, андан жардам берүүсүн суранат. Анда Хатори Ханзо мен эмне үчүн сага жардам беришим керек десе, Беатрикс ага анткени мен өлтүрө турган адам сенин мурунку шакиртиң деп айтты.
Хатори Ханзо кезегинде эң мыкты самурай болгон жана азыркы кезде анын бир нече мыкты кылычтары бар. Беатрикс бир кылычты тандап аны алып чыкканда, Хатори Ханзо Беатрикске билгизбестен бейсбол тобу менен аны уруп жиберди. Беатрикс болсо шамдагайлык менен топту экиге бөлө чапты. Беатрикстин мыкты деңгээлде кылычты колдоно алганын көргөн Хатори Ханзо анын чеберчилигине таң калып, "Сен бул жерде бир ай машыгышың керек. Мен ошол убакыттын ичинде сага эң мыкты кылыч жасап берем" деп айтты. Андан соң Беатрикстин башкы душманы ким экенин түшүнгөн Хатори Ханзо терезеге Билл деп жазып койгонун көрөбүз. Ошентип арадан бир ай өтүп, Хатори Ханзо кылычын жасап бүткөрүп, "Менин бул жасаган кылычым кылычтардын ичинен эң мыктысы болду. Мен буга чейин эле мындан ары кылыч жасабайм" дедим эле. Бирок сага жазап берүүгө муктаж болдум. Эми ушул кылыч менин колумдан чыккан эң акыркы кылыч болсун. Анткени мен жасаган ар бир кылыч кимдир бирөөнүн өмүрүн кыят. Ошол үчүн мындан ары жөндөн күнөөкөр болбой бул ишимди токтотом дегендей кылды. Ошентип кылычты Беатрикске тапшырып, "Бул кылыч менен алдыңан ким чыкса да кыйратасың" деп айтты. Кийинки көрүнүштө бир топ япон мафияларынын башында турган Орен Ишини көрөбүз. Ал жерде отурган япон мафияларынын бири Оренге нааразычылыгын айтып, ага каршы сөздөрдү сүйлөп баштады. Ошол көздөрмөмдөн бир аз өтпөй эле Орен ал жака чуркап жетип келип, анын башын кыйып кетти. Андан соң ал жерде отурган баардык мафияларга, "Эгер кимде ким мага каршы чыгам десе, сөзүңөрдү ушул жерден айткыла" деп коркутту. Бул кезде Беатрикс Японияга учуп келе жатат. Орендин мафиясы уюштура турган салтанатты алдын ала билген Беатрикс мотоцикли менен дароо эле ошол жака жөнөдү. Жолдон Орен Ишинин жардамчысы Софини да көрүп, анын да кылган зомбулуктарын эстеди. Мафиянын салтанаты башталганда Беатрикс ал жерге келип калган эле. Бирөөнүн жакындап келе жатканын сезген Орен сыртты карап келүүгө жардамчы кызды жөнөтүп, бирок жардамчы кыз Беатриксти байкабай калды. Беатрикс дааратканага кирип, телефон менен сүйлөшүп жаткан Софини көрүп, дароо эле аны кармап алды. Бир кезде Беатрикстин кыйкырган үнү чыгып, Орен адамдары менен сыртка чыгып, Беатрикс Софини туткундап алганын көрүп, анын өч алууга келгенин түшүнүп калды. Ошол кезде Беатрикс дароо эле Софинин бир колун кесип салды. Имараттагы элдердин баары качып чыгып кетишкенден кийин Орен Беатрикске эң күчтүү адамын жиберсе, Беатрикс аны дароо эле мерт кылды. Артынан келген адамдарды да бир көз ирмемде эле жайлап салды. Акырында ага жардамчы кыз каршы туруп, аз эле жерден Беатриксти жеңип кое жаздады. Бирок акыры баары бир Беатрикс жеңип, эми Орен менен кармашайын деп турганда, ал жерге жер жайнаган Орендин адамдары жетип келди. Бирок Беатрикс алардын бирин да жакын жолотпой, туш келгенин эле колу буттарын кесип кетип баратты. Узак кармаштан кийин Беатрикс болбой эле аларга туруштук берип, акыры баары кырылып, бир эле кичинекей адам калды. Беатрикстин кылычы ал адамдын кылычын жөн эле туурап салды. Андан соң ал адамды өлтүрбөстөн кое берип жиберди. Акыры аларды баштап келген адамды өлтүргөндөн кийин имараттын ичинде жер жайнаган буту колу кесилген адамдар жатты. Беатрикс аларга карап, "Баарыңар көзүмө көрүнбөй бул жактан чыгып кеткиле. Бирок кесилген колу бутуңарды таштап кеткиле. Анткени алар эми мага тийиштүү" деп кыйкырды. Алардын ичинде Софинин да кетип баратканын көрүп, "Мен сени менен анан сүйлөшөм" деп аны алып калды. Дароо эле сыртка Оренди издеп чыкса, Орен аны сыртта күтүп турган экен. Беатрикс Оренге бул Хатори Ханзонун кылычы деп айтса, Орен ага ишенген жок. Ошол жерден дароо эле экөөнүн кармашы башталды. Бир топ кармаштан кийин Орен Беатрикстин дабысын жаралаганга жетишти. Беатрикс тайманбастан кармашты улантып, бир кезде Орендин төбөсүн кесе чапты. Орен бул чынында эле Хатори Ханзонун кылычы экен деп айтып көз жумду. Андан соң тизмеден Орен Ишинин атын чийип салып, Софини болсо аман калтырып, оорукананын жанына тоголотуп жиберди. Ал ооруканада жаткан кезде анын артына башчысы Билл келип, Софиден эмне үчүн аны аман калтырганын сурайт. Софи ыйлап, Биллден кечирим сурап, "Ал мени эки себептен улам аман калтырды. Биринчиси, мен силер жөнүндө баардык маалыматтарды айтып бердим. Эгер мен анын суроолоруна жооп бербесем, ал мени дене мүчөлөрүмдү кесем" деп коркутту. Ал эми экинчи себеби, ал түнү болгон окуяларды жана Орендин өлүмүн сага өз оозум менен айтуумду каалады. Жана ал силердин артыңардан сөзсүз өч алууга келерин, эч кандай ырайым кылбай турганын айтты деп ыйлап жатты. Ал эми Беатрикс бул кезде тасманын башында көрсөтүлгөндөй Фернита менен ишин бүтүргөн соң учакта бара жатканын көрөбүз. Ал дептерине өч ала турчу бир нече адамдардын тизмесин жазып, тизменин эң этегине Биллдин атын жазып жатканын көрөбүз. Ал эми Билл болсо Софиден, "Беатрикс кызынын тирүү экенин билеби" деп сурады. Тасма ушундайча аягына чаат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, комментарийге тасма жөнүндө ой пикириңизди жаза кетиңиз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.